сабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Балдар, ар дайым күндөй болсун жүзүңөр. Ынтымакта, биримдикте болсун күлкүңөр демекчимен. Кананда балдар, калем сабыңарды даярдап, өзүңөргө пайдалуу болот деген маалыматтарды жазып алууга камданган болсоңор, кыргыз тили сабагын баштайлы. Биздин бүгүнкү турган темабыз ата тооч. Бүгүнкү сабакта ата тооч сөз түркүмдөрү боюнча билимдериңерди тереңдетесиңер. Ата тооч сөздөрдү талдап, салыштырып, далилдеп, жыйынтык чыгарууга үйрөнөсүңөр. Тексти окуп, ар бир сүйлөмүндө кайталана берген зат атооч сөздү тапкыла. Кана эми чогуу окуп көрөлү. Эжем үйгө кирди. Апам эжемди сууга жиберди. Эжемдин жардамына апам кубанды. Эжеме ыраазы болдук. Мен билбегенимди эжемден үйрөнөм. Демек, кайталана берген зат атооч сөз кайсы экен? Ооба, туура. Эжем деген сөз ар бир сүйлөмдө кайталанды. Ал эми ал үйгө кирди деген сүйлөмдөн эжем деген сөздүн ордуна колдонулган сөздү атап көргүлө. Демек, эжем деген сөздүн ордуна ал деген сөздү колдонулду. Ошол зат атооч сөздөрдү салыштырып, суроо коюп көрөлү. Ким? Эжем. Ким? Ал. Демек, ал деген сөз эжем деген заттын атын атабаса да, аны жалпылап ким деген суроого жооп берди. Келгиле балдар, анда калган сүйлөмдөрдү да ушундайча салыштырып жазып көрөлү. Апам аны сууга жиберди. Анын жардамына апам кубанды. Ага ыраазы болдук. Мен билбегенимди андан үйрөнөм. Демек, балдар, эжем деген зат атооч сөздөрдүн ордуна жалпылап ал, аны, анын, ага, андан деген сөздөрдү колдондук. Эми эки текстти салыштырып көргүлөчү. Эмнени байкадыңар? Ооба, ооз-эки жана жазма кепте бир эле сөздүн көп кайталана бериши кандайдыр бир уккулуксуз абалды келтирет. Ал эми биз бул көнүгүүдөгү эжем, эжемди, эжемдин, эжеме, эжемден деген бардык зат атооч сөздөрдү ат атооч сөздөр менен алмаштырдык. Бирок эч нерсени байкабай элесиңерби? Дагы бир жолу окуп көргүлөчү. Ооба балдар, оң жактагы тексттин биринчи сүйлөмүндөгү ал деген сөздүн ордундагы эжем деген сөздү калтыруу керек. Анткени тексттин аягына чейин окуп чыкканда ал деген ким болду экен деген ойго келишиңер мүмкүн. Ошондуктан жазуу иштеринде оюбуз так болсун үчүн тексттин биринчи сүйлөмүндөгү алмаштырылуучу сөздү ордуна калтырып коюу керек деп жыйынтык чыгарсак болот. Демек, балдар, заттын анын белгилери кайсы бир мезгилде же окуяны атабай
Аларды жалпылап көрсөтүүчү сөздөр ата тооч деп аталат. Ата тооч сөз түркүмү мааниси жагынан бир нече топторго бөлүнөт. Бирок биз бүгүнкү сабакта жактама ата тооч, шилтеме ата тооч жана сурама ата тооштор менен таанышабыз. Балдар, ата тооч 3 жакты көрсөтүп, мүнөздөп көрсөтүп турат. Ал жекелик жана көптүк санда айтылып, ким, кимдер, эмне, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Жана сүйлөмдө көбүнчө зат атооч сыяктуу ээлик милдетти аткарып, баяндооч менен байланыштырат. Мисалы, ата тооштун жекелик түрү биринчи жак мен окуйм болот. Ал эми экинчи жак жекелик түрү сен окуйсуң. Экинчи жактын сылык түрү сиз окуйсуз. Үчүнчү жак жекелик түрү ал окуйт болот. Ал эми балдар, ата тооштун көптүк түрү кандай болот деп ойлойсуңар? Ооба, ата тооштун көптүк түрү биринчи жак биз окуйбуз болот. Экинчи жактын силер окуйсуңар. Экинчи жактын сылык түрү сиздер окуйсуздар. Ал эми үчүнчү жак алар окушат болот. Демек балдар, бул ата тооч сөздөр жогоруда мааниси жагынан бир нече топторго бөлүнгөнбүз. Ошол топтордун кайсы түрүнө кирет деп ойлойсуңар? Эң жакшы. Бул ата тооч сөздөр, жактама ата тооч сөздөр. Демек затты 3 жактын бирине таандык кылып көрсөткөн ата тооч жактама ата тооч деп аталат. Жактама ата тооштор жекелик жана көптүк түрдө айтылат. Мисалы, мен, сен, силер, биз, алар, сиз, ал деген сөздөр кирет да ким, кимдер деген суроолорго жооп берет. Балдар, кийинки тапшырма бул сүйлөмдөрдү окуп, түшүнүп, ата тооч сөздөргө суроо берип, тапканга аракеттенгиле. Ушул жарадар жаны менен кантип жем таап жейт деген сүйлөмдөн ата тооч сөздү тапкыла. Ооба, ушул деген сөз ата тооч болот. Кананда суроо берип көрөлү. Кайсы жарадар жаны менен кантип жем таап жейт? Демек, ушул. Ал эми булар эң мыкты окуучулар деген сүйлөмгө суроо берүү менен ата тооч сөздү табууга аракеттенебиз. Кайсылар эң мыкты окуучулар? Булар эң мыкты окуучулар. Демек, булар деген сөз ата тооч сөз болот. Кийинки сүйлөм. Ошол тушта балдардын атасы келе жаткан деген сүйлөмгө суроо беребиз. Кайсы тушта балдардын атасы келе жаткан? Ошол тушта балдардын атасы келе жаткан. Демек, ошол деген сөз ата тооч сөз болот. Демек балдар, берилген сүйлөмдөрдөн кандай ат атооч сөздөрдү таап белгиледик? Ооба,
ушул, булар, ошол деген сөздөрдү белгилеп алдык. Бул ата тоошторго суроо берүүдөн эмнени байкадыңар? Ооба, бул ата тоош сөздөрдүн бардыгына кайсы деген суроо берилди. Ал эми булар кандай ата тооштор деп ойлойсуңар? Келгиле, эреже түзүп көрөлү. Демек, бир затка карата көрсөтүлө, жаңсоо иретинде айтылган ата тооштор шилтеме ата тооштор деп аталат. Шилтеме ата тоошторго кайсы деген суроо берилип, бул, ошол, тигил, булар, ошолор, тигилер, ушул жана башка сөздөр кирет. Ал эми кийинки тапшырмадан зат атооч, сын атооч, сан атооч сөз түркүмдөрүнүн эрежелерин эске түшүрүү менен суроолорун жазгыла. Демек, зат атооч деп заттын атын билдирген сөздөрдү айтабыз жана ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Сын атооч деп заттын өңү, түсүн, сапатын, даамын, формасын, көлөмүн көрсөтүп, кандай деген суроого жооп берип турган сөздөрдү айтабыз. Сан атооч деп заттардын санын көрсөтүп, канча, нече деген суроолорго жооп берген сөздөрдү айтабыз. Балдар, ким, эмне, кандай, канча, нече деген суроолорго ата тооштор боло алабы? Ооба балдар, заттын санын, катар тартибин, сапатын, ордун, аты жөнүн, мезгилин аныктап билүү үчүн суроо иретинде колдонулуучу сөздөр сурама ата тооштор деп аталат. Сурама ата тооштор ар дайым суроо иретинде айтылат да, аларга ким, эмне, качан, кандай, канча, нече, качан, кайда, кайдан, кана деген жана башка сөздөр кирет. Ал эми кийинки тапшырма бир нече ата тооч сөздөр берилген. Ошол сөздөрдү жактама, шилтеме жана сурама ата тоошторго ажыратуу керек. Келгиле анда бул тапшырманы чогуу аткарууга аракеттенип көрөлү. Биз деген жактама ата тооч, тигилер шилтеме ата тооч, кандай сурама ата тооч, булар шилтеме ата тооч болот, силер деген жактама ата тооч, алар жактама ата тооч, ушул шилтеме ата тооч, кайдан сурама ата тооч, эмне сурама ата тооч, сиздер жактама ата тооч, биз жактама ата тооч, канча сурама ата тооч, ошолор шилтеме ата тооч болот, нече деген сурама ата тооч, тигил шилтеме ата тооч болот. Эң жакшы аракеттенген балдар азаматсыңар. Кана балдар, бүгүнкү теманы жыйынтыктоо үчүн бир нече тесттик суроолорго жооп берип көрөлү. Ата тооштор кандай сөздөр? Кыймыл аракетти билдирген сөздөрбү? Заттын атын атабаган сөздөрбү? Же
убакыт, мезгилди көрсөткөн сөздөрбү? Же болбосо жалпылап көрсөткөн сөздөрбү? Демек, ата тооштор заттын атын атабайт жана жалпылап көрсөткөн сөздөр болот. Ал эми кийинки тесттик тапшырмадан ата тоош сөздөрдү тапкыла. Биз, кыздар, алар, чиебиз деген сөздөр ата тоош сөздөрбү? Же мен, окуучу, Айбек, дос деген сөздөр ата тоочпу? Биз, силер, сиздер, алар деген сөздөр ата тоочпу же мен, сен, сиз, ал деген сөздөр ата тоош сөздөр болобу? Демек, ата тооч сөздөр биз, силер, сиздер, алар деген көптүк сандагы ата тооштор жана мен, сен, сиз, ал деген жекелик сандагы ата тоош сөздөр болот. Кийинки тесттик тапшырма. Кийимди ал, китепти ал келди, анын ысымы деген сөз айкаштарынын кайсыларында ата тооч бар? Ооба, ал келди жана анын ысымы деген сөз айкаштарында ата тооч бар. Кийинки тесттик тапшырмадан кайсы сүйлөмдөрдө ата тооштор бар экенин табуу керек. Асан жумушчу дептерди ал деген сөздө ата тооч барбы? Же биздин мектеп эң жакшы деген сүйлөмдө барбы? Же болбосо сенин ысымың ким деген сүйлөмдө, же болбосо жактама ата тооштун эрежеси деген сүйлөмдө ата тоош сөздөр барбы? Демек, туура жооп биздин мектеп эң жакшы деген сүйлөмдө биздин деген ата тооч болот. Ал эми сенин ысымың ким деген сүйлөмдө сенин деген жана кийим деген. Ал эми кийинки тесттик тапшырмадан ким, эмне, кайсы, кандай? Мен, сен, ал, сиз, силер, биз. Ошол, бул, булар, ушул, тигил. Жана тигил, мен, ошол, тигилер, ал деген ата тоош сөздөрдүн ичинен ата тооч сөздөрдү тапкыла. Демек, ошол, бул, булар, ушул, тигил деген сөздөр шилтеме ата тооштор болот. Демек, балдар, бүгүнкү сабактан ата тооштордун маанилик жактан бир нече топторго бөлүнөрүн билдик жана алардын жактама, заттын үч жактын бирине таандык кылып көрсөткөн ата тооч жактама ата тоош деп аталаарын, жактама ата тооштор жекелик жана көптүк түрдө айтылаарын билдик. Ал эми шилтеме ата тооч бир затка карата көрсөтүлө жаңсоо иретинде айтылган ата тооштор шилтеме ата тоош деп аталаарын жана сурама ата тооч заттын санын, катар тартибин, сапатын, ордун, аты жөнүн, мезгилин аныктап билүү үчүн суроо иретинде колдонулуучу сөздөр сурама ата тооштор деп аталаарын билдик. Жана аларга карата көнүгүүлөрдү аткардык. Мына балдар, сабагыбызды да жыйынтыктап алдык. Ар бир сабакта алган билимиңер эсиңерде бекем сакталып, өзүңөрдүн турмушуңарда пайдасы тиет деген ойдомун. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.